Arap tilinde, Evre tilinde, Fars tilinde İslam deb aytıladi. İslam sözü. Ооба. Kırgızça İslam deb aytıladi. Анан ошо жана тапшырлап айтып атканда ислам деген сөздөн ий деген сөздү кошпойт да салам деген сөздү алып ал тынчтык деген түшүндүрөт дейт. Туура, 100% туура. Бирок ий деген сөз кайыкка кетип калды. Анын мааниси бүгүнкү чейин эч ким чечип бере элек. Ал кыргыздын тилинде гана чечилет, кыргыз сөздө гана чечилет. Анткени ислам деген сөз кыргызча ий деген сөз деген бул жараткандын ысымы. Жанагы Курандын 112 сүрөсүнө Ихлас сүрөсүнө өтө туура айтылган. Аярда айтылып атат. Ал төрөтпөйт, төрөлбөйт, өзү жаңгыз. Ал бир эле үндөн, бир эле тамгадан турат. Тамгадан бир эле. Ооба. Ал ким? Ал асман жердин ээси, алам адамзаттын ээси. Деген тамга. Көрдүңбү? Чексиз чексиздиктин ээси. Башка тилдерде чектелип калат. Ошол тилдерде агай бул болбойт, анан ал болбойт деп эле эмоция го. Кудай өзү чексиз аламды мээрим сүйүү менен кармайт деп атпайсызбы? Гармония менен. Анан эмнеге булар азыр биздики диндегилер ошол мээримге жетпей атат? Диндерди жокко чыгара албайбыз. Жок, сүйүү, мээрим болбой атпайбы аларда? Диндерди жокко чыгара албайбыз. Диндер учурда адамзатты башкарууда, адамзатка ынтымакты, биримдикти, тынчтыкты алып келүүдө диндердин миссиясы чексиз. Бирок түпкүрдөгү чындык бул кыргыздын тилинде гана ачылат. Мисалы үчүн Анаста айтылат. Жараткан улуу күчтүн мээри менен жандуудан адамзатка келүүчү тең. Эч ким жок жер бетинде адам гана эзелки жаралууну сактайт жанына. Кыргыздар ошо эзелки адам атабына жаралгандан сакталган нерсени мээде, жүрөктө сактап келет. Ал үчүн мээ деген сөздүн маанисин чечиш керек. Анан жүрөк деген сөздүн маанисин чечиш керек. Мээ деген ким? Орусча мозг дегенби? Андай эмес. Мээ деген эки сөздөн турат. Мен дегенди түшүндүрөт. Экинчи сөз бул Кудайдын ысымы. Мен ээмин. Же болбосо ошо кыргыз айтат. Тагдырыңды бешенеңе жазып койгон. Тагдырыңды бешенеңе жазсаң, бешенеңде эч нерсе жок, маңдай турат. Акылмандык менен аңтарып карасаң, ичинде мээ турат. Мен Кудаймын деп отурат. Көрдүңбү? Экинчи жүрөк деп коет. Ал орусча сердце деген сөздү түшүндүрбөйт. Жүр, орусча живи, ак Кудай. Жүр дейт, ак дейт, ошону жүрак деп айтат. Ошон үчүн ошол манаста дагы кайталап атам. Жараткан улуу күчтүн мээри менен жандуудан адамзатка келүүчү тең. Эч ким жок жер бетинде адам гана эзелки жаралууну сактайт жанда. Көрдүңбү? Өссү жан өлчү дене үйгө келип, өрүгүп өсүү жолу бекемделип, жаңыртып эзеликини урук түйдөгө, жаңылык алып барат үйрөтүүгө. Ошентип ар бир адам качан гана ободо айланмайын таза нурга, төрөлүп, кайра өлүү мыйзам менен түбөлүк нурга айланат мээнеттенген, же эмгектенген. Акыркы айтар сөзүм өтмөктөрдү мына жалган дүйнөдө. Адамзат адашпастан түшүп жолго. Мына жер өтө терең ойлонуш керек, өтө караш керек. Укмуш айтылганда диндерге бөлүнүшүп ажырабай, дилиңде болгон динди танып чанбай, тастыктап улуу сөздү дилиңдеги тазарсаң
dil peylin adam zatı. Sınınan ötmök dordun ötü anan sıyına ölmöstüktün tübölüktün tatıydı adam. Munday keremet terengdik, munday ululuk bir gana manasta var. Oşon üçün aytıp atpayбы. Jerdegi adam zatты nukkasalar, jüregi el dep sokkon paygambarlar, joktan bardı, bardan joktu jaratkan uluu söz dep жазбада калтырышкан ар бир өзү мына ошол сөздүгүнө болгонуна майышпас жолоочусуң заманың. Gördüңбү? Бул сөз көрсө улуу сөз ушул манас экен. Ошон үчүн манас дилде, жүрөктөн, кандан канга, муундан муунга, атадан балага тири өтүп келе жаткан бул салт экен, бул нарк экен. Көрдүңбү? Ошондо жанагы жараткан улуу күчтүн мэри менен жандуудан адамзатка келиштен эч ким жок жер бетинде адам гана эзелки жаралууну сактайт жанда. Ошо жанда сак, жанда, канда, жүрөктө, муунда муунга түрү сактап келгендиги үчүн ошодон салт чыгат экен, ошодон нарк чыгат экен. Сакталган үчүн салт чыгат. Ооба. Аны ал кагазга жазылбайт экен. Ал тамгалар менен белгиленбейт экен. Тамгалар менен кагазга жазылгандын бар жогу кандай бийликке келсе, кандай падышачылык болсо, ошол саясий багытты көздөп, ошонун кызматында болуп калат дагы адамзат адаштырат экен. Манаста керемет укмуш мынау. Кайта бир канча жолу кайталабайт. Сакталып, ганга келет. Биз ошон үчүн өзүбүздүн урухубузду, өзүмдүн адамдык касиетибизди, өзүбүздүн ар-элекебин, ар-этибизди, өзүбүздүн адилет экенибизди таанышыбыз керек, муну окутушубуз керек. Ал жаштарга эмес, керек болсо ата-энелерди окутушубуз керек. Түбөлүк мээнеттенген улуутка айланат деп атпайбы? Түбөлүк мээнеттенген, эмне кылып мээнеттениш керек экен агай? Мээнет. Укпай атам. Түбөлүк мээнеттенген деген. Түбөлүк мээнеттенген, эмгектенген деп атат. Ошондо эмгек деген сөз манастагы ар бир сөздүн ичинде 4-төн 5 маанилер ачылып жүрүп отурат. Ошон үчүн айтып атпайбы, ал кыргыздардын 78-80 миң сөз эмес, жанагы Юдаканын словарында кыргыздын сөздөрү ичиндеги маани чечкенде 200, 300 миңге чейин чыгып кетет. Эмгек деген сөз ал дагы кайталардан турут деген түшүндүрбөйт. Эки сөздөн биринчиси эм, экинчиси ак. Эмге ак бол, акка эм бол, ошону эмге ак дейт. Көрдүңбү? Ошон үчүн эмгек кылган түбөлүк нурга айланды. Ал нур бул бейиш, өлбөстүк.